Осман империясынын убагы. Кайсери жергесинде жери көп бир дыйкан мусулман жашачу. Дыйкандын кошунасы болсо өтө бай бир жөөт болчу. Бир күнү дыйкан жөөткө окшоп бай жашагысы келет. Жөөт кошунасына барып, кантип батпайса болот деп сурайт. Чынында бир мусулмандын кеңеш үчүн жөөттүн эшигин тыкылдатуусу уят көрүнүш эмеспи? Амалкөй жөөт мусулманга ушундай кеңеш берет. Мен сыяктуу бай болууну кааласаң, менин айтканымды айтканымдай аткарышың керек. Ошондо гана байыйсың. Сүйлөштүкпү? Дейт жөөт. Мусулман макул болот. Жөөт мындай дейт. Тапкан туткан бүткүл мал мүлкүңдөн, жерлериңдин баарын сат. Акчасына келишинче түлкүнүн куйругун сатып ал. Ооба, түлкүнүн куйругун. Мергендерге буйртма бересиңби же башка жактан таптырасыңбы? Кыскасы, баарына түлкүнүн куйругун ал. Стамбулга барып, Мысыр базарында баарын сат. Натыйжада бат эле байып кетесиң. Мусулман жөөт айткандай болгон мүлкүн сатат. Келишинче түлкүнүн куйругун сатып алат. Стамбулга карай жол тартат. Мысыр базарына барып, куйруктарын жаят. Канча күн өтсө да анын куйруктарын эч ким албай коет. Акчасы түгөйт, айласы кетет. Байкуштун абалын байкаган бирөө ага, Султан Абдулхамид элди кабыл ала турган күнү барып, ага көйгөйүңдү айт. Ал сага балким жол көрсөтөт, маселеңди чечип берет, дейт. Тиги султан элди кабыл ала турган күнү хан сарайга барат. Кезеги келгенде султандын алдына кирет. Болгон окуяны төкпөй чачпай айтып берет. Абдулхамид ага жөөт амал көйлүк кылып аны алдап койгонун Курандан аятты айтып түшүндүрөт. Артынан ушундай дейт. Уулум, сен 2 күндөн кийин кайра базарга бар. Кайра куйруктарыңды жайып сата башта. Бирок 2 алтындан арзан сатпа. Кымбат сатсаң сат, бирок 2 алтындан такыр ылдый түшпө. Берки киши, султаным, 2 алтын бул жакта турсун, такыр сурашпай атышпайбы? Бирде кардар караган жок мени, дейт. Султан Абдулхамид ага, менин айтканымды кыл балам, дейт. Берки киши султандын айтканын кылып кайра базарга барат. Бирок таң калыштуусу, бир нече күндөн бери такыр сата албай жаткан куйруктарын кечке дейре сатып бүтүрүп коет. Баары анын куйруктарын талап кетет. Жоготкон акчаларын кайра табат. Ал таң калат. Эмне болуп кеткенин түшүнбөй да калат. Көрсө, ал султандын сарайынан кетери менен Султан Абдулхамид хан жаңы мыйзам кабыл алган экен. Ал мыйзам ушундай эле. Мындан кийин Султан Абдулхамид хан менен жолугушууну каалаган жөөттөр сөзсүз түрдө жок дегенде жакасына бир түлкүнүн куйругун тагып келсин. Эгер түлкүнүн куйругун такпай келгендер болсо, кабыл алынбайт. Куйруктар сатылып бүткөнүн билген соң Султан Абдулхамид кабыл алынган мыйзамды кайра жокко чыгарат. Тиги кишиге болсо, уулум, Куранды көп оку. Куранда жөөттөр тууралуу жазылган. Ушуну унутпа, дейт. Бул окуя Осман империясына караштуу архивтерде ушул күнгө чейин сакталып келет. Башкача айтканда, ойдон чыгарылган жөн эле бир икая эмес, тескерисинче болгон окуя. Албетте, бул окуяны уккан соң Германиянын биринчи канцлери Отто фон Бисмарктын ушул сөзү эске келет. Дүйнөдөгү бүткүл акыл 100 грамм болсо, анын 90 граммы Абдулхамидде, 5 граммы менде, ал эми калган 5 граммы башка башкаруучуларда.